Рахмат, Сулайманов Бирбол. Урматтуу коллегалар, урматтуу төраға. Мен Куатбек Альчевичке суроо берейин деп аттым эле да. Куатбек Альчевич, эми бул бүгүнкү өзгөчө бул ЧС-тин кирип атканы, ЧП-нын кирип атканы төрлө болуп атат, өзгөчө абалдын. Бул айласыздан киргизип атабыз. Көп эскертүүлөр болду, көп түшүндүрүүлөр болду. Бирок эми бул күрөшүп атасыздар. Сиздердин ишеп атканыңыздарга бир жаман иштеп атат дегенден алыспын. Бирок экономикалык вирус эмне болот? Экономика менен кандай күрөшөсүздөр? Элдин тиричилиги кандай болот? Сиздер бул президенттин указын, парламенттин колдоп беришин билгенсиздер. Эгер оорлошуп кетсе, ошого даяр болгонсуздар. Кандай болот? Элдин тиричилиги, производство кандай болот? Шаарга, Бишкек шаарында көп өндүрүш бар. Алар кантет? Күнүмдүк бир күндө окатын кылган эл кандай кылып тиричилик кылат? Бишкекте турган канча квартиранттардын окаты кандай болот? Ушулар боюнча сиздерде бир программа, бир алдын алуу иш, ушу элди эртеге көчөгө чыгып кетпес үчүн бир үндөй турган, бир дем бере турган бир ишиңер барбы? Биз ошону байкап атабыз. Биз деле сиздерге жардам бергибиз келип атат. Оор абалда кандай кылсаңыздар да ошону колдогубуз келип атат. Бирок эртеңки тиричилик өтө оор абалда болушун, бир күндүк 1 килограмм эт же бир нанга тапкан тиричилик кылгандар көчөдөн ардеке сатып же бирдеме кылгандардын окаты кандай болот? Ушул боюнча бир сиздердин сунушуңуздар барбы? Же компенсациябы, же башкабы? Бизнес кандай болот? Жеңилдиктер, салыктар, ушундай бир эмелериңиздерди биз сиздерден укпай атабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр жана жогоруда токтом долбоорунда маселе жок болсо, алымча кошумчалар жок болсо, мен добушка коюп коеюн. Андан кийин чыксаңыздар. Жокпу? Бул токтом долбоору боюнча. Экинчи микрофон. Эми токтомдо мындай жазыш керек болуп атат да, 15 апрелге чейин отурум болосун, бирок по мере необходимости, чтобы собрание болгонго уруксатты биз ушундай калтырайлы. Уят эле болот атпайбызбы, өзүбүз эле каникулга кетип, анан чрезвычайный положение. Дастан Далабаевич, анда түшүндүрүп коеюн. Ошон үчүн ушундай жазайлы. Дастан Далабаевич, анда түшүндүрүп коеюн. Сиз түшүндүрүп коеюн. Урматтуу депутаттар, биз жогорку кеңеш толугу менен иштейт. Мыйзамда жазылган. Өзгөчө абал киргенде жогорку кеңеш токтоосуз иштейт. Биз ишибизди токтотпойбуз. Эгерде керек болгон учурларда ушундай чогула турган жыйындарыбыз болсо, заседанияларыбыз болсо, биз токтоосуз чогулуп жыйын өткөрөбүз, Дастан Далабаевич. Бул мыйзамда каралган. Биз каникулга кеткен жокпуз. Дастан Далабаевич, сиз туура эмес айтып койдуңуз. Каникулга кеткен жокпуз. Отпускага кеткен жокпуз. Биз жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү ошол акимдер менен болобу, губернаторлор менен болобу байланышып, аларга кандай жардам болот, ошолор менен акылдашып жардам берип туралы. Мына рахмат, биздин жогорку кеңештин депутаттары мынакей болушунча өздөрүнүн үй бүлөсүнүн атынан кошумча каражаттарды берип атат. Мынакей депутаттарыбыз бир айлыгыбызды бөлүп берип атабыз. Жакшы иштер жүргүзүп, болушунча өкмөткө жардам берип атабыз. Ошонун негизинде биз 27 апрелди 15 апрелге чейин узартып коелу деген эле ниет. Рахмат, урматтуу Дасан Арыспекович. Эми мындай кырдаалда албетте биз баарыбыз бир муштумдай болуп ынтымакта иштешибиз керек. Бирок ошол эле учурда 15 апрелге чейин дагы бир чогулуп, өкмөт бир документ алып келсе, кабыл алып беришибиз керек деп ойлоп атам да. Анткени ошол экономикалык бизнеске, чакан бизнеске жеңилдик кандай болот? Экинчиден бизде жана телөө кызматында иштеп, күнүмдүк баягы оокат кылып аткандар, аларда азык түлүк жок азыр. Өкмөт мына Казакстанда 1 миллион, 1,5 миллион адамга жөлөк пул берип атат. Биздин өкмөт дагы азыр ушундайда жок дегенде 500 миң жаранга 5 миң сомдон болсо дагы жөлөк пул колдоо катары беришибиз керек. Анткени алар күн сайын иштеп, кечинде үйүнө бир нан менен чай көтөрүп барчу да. Азыр аларда киреше жок. Экинчиден, Куат Альчевич, бүт ири шаарларда Кыргызстандагы 100 миң деген квартиранттарыбыз бар. Аларды азыр кожоюндары чыккыла деп кууп чыксак аяк барат. Ошого биз сиздер алып келсеңер документтерди. Биз катар кабыл алып берсек. Үчүнчүдөн азыр мына акча которуп атат, мына депутаттарыбыз которуп атат, саясатчылар, колунда барлар которуп атат. Бирок ошол каражатты бир сому дагы коротулу элек деп азыр жанагы штаб кармап жатпайбы? Бүт врачтарыбыз медициналык жана костюмдары жок, атайын коргонуучу каражаттары жок. Керек болсо тамак ашы жок, ушундай шартта иштеп атат. Ошол каражатты кармап отурбаш керек. 1 мүнөт дагы. Бүт мына Кытай менен сүйлөшөлү, жардам сурайлы ачык эле. Жардам сурап, бүт ошо медициналык жанагы костюмдарды алып келип врачтарга тараталы.
Бизде бул жерде жанагы велосипед ойлоп табыштын кереги жок. Бүт өнүккөн өлкөлөрдө кантип сактанды. Ошолордун эле ыкмаларын колдонсок, биз бул кырдаалдан чыгып кетебиз деп ойлойм. Ошондуктан экономиканы жана биз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ушу эки маселе боюнча бир чоң мыйзам алып келип атасыздар да, туурабы? Бир документ алып келиңиздер, ошону кабыл алып берели дагы. Анан биз сиздерге эч кандай сын пикир жок. Колубуздан келсе бир гана жардам беришибиз керек. Башка эч кандай мындай сын жок. Болгону мына врачтарыбызды катуу коргоп берели азыр. Günümdük taktikалық маселелер боюнча Кубатбек Айшевичтин тажрыйбасы бар. Жетишет деп ойлойбуз. Бирок эки стратегиялык маселени бүгүн чечпесек, Кубатбек Айшевич кеч болуп калат. Эң негизги маселе быйыл биз 28 миллиард сомду тышкы дүйнөгө карызды төлөшүбүз керек. Ошол финансылык институтторго, Азия өнүктүрүү банкына, Дүйнөлүк банкка, ЭБРге биз азыр заявить этишибиз керек. Ушул карызды быйыл төлөй албайбыз, форс-мажор болуп калды. Кийинки ар жылдырганга деп. Ошондо 28 миллиард сом бошосо, о ички кесепетти жөнгөнгө кетет. Эгерде аны чече албасак, калганын баарын чече албайбыз. Экинчи, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ВОЗ жардам берет. Сиздер азыр могу бүгүнкү фактураны негиздеп, жок дегенде 100 миллион долларлык медициналык жабдыктар жана керектүү каражаттарга азыр жардам беришиңиздер керек. Декабрда кеч болуп калат, алар бөлөк өлкөгө жардам берип коет. Ушул эки стратегиялык маселени чечсеңиздер, калганы күнүмдүк маселени бюджетке алып келесиздер, өзгөртүү киргизебиз. Биз айтып аткан маселе азыр биз билбейбиз зыяны канча. Дагы канча кунат билбейбиз. Ошон үчүн аны бюджетке өзгөртүүнү тетиги майдын аягы июнда келгенде гана чечпесек, атайын бир күн парламенттик күндү дайындап. Азыр биз бүгүн чече албайбыз. Бүгүн могу өрттү басыш керек. Өкмөт бүт эмгегин убактысын ошого жумшаш керек. Биз андан лаксытпашыбыз керек. Рахмат, Дасан Арципекович. Туура элибизге кайрылып үйдө отуруңуздар, вирусту таратпагыла деген сөз абдан туура. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир доктор, ар бир мамлекеттик кызматкер коронавирус менен күрөштө жумшалган ар бир жараныбыздарга ушул кыйын убакытта мамлекетине жардам берген үчүн чоң ыраазычылык. Аны биз туура түшүнөбүз. Бирок орто жолдо бир нече суроолор бар. Биздин коронавирус менен күрөшкөн штабыбыз расмий түрдө бюджет боюнча мындай цифраларды берип атат. Саламаттык сактоо министрлигине болгону 30 миллион берилип атыптыр. МЧСтин спецсчетуна 225 миллион. Продовольственная безопасность туура кошулам 631 миллион. Бирок мен түшүнгөн жокмун. Мукомольный предприятиелерге 800 миллион эме берип атасыздар. Бир да маска жок аптекаларда. Бул суроо, бул өкмөт кийин аны жооп бересиздер да. Маскалар жок. Андан обсервацияда отурган, временный обсервациядагы рейстерден келген жарандарыбыз кайрылып атат. Эми условиялары бул бир суроо. Экинчи, барып түшүндүрүп чөткө 3 күн жатасыңар, 13 күн жатасыңар, 20 күн жатасыңар деп так адамдарды мындай паника кылбасак, ичинде боюнда бар аялдар бар экен, кичинекей балдары менен бар экен, түшүндүрүү иштери туура болуш керек да. Анан бүгүн эле мына интернетте жүрөт. Доктор, комиссия, Минздравтан комиссия келсе, маскаларыңар жок, туура эмес, спец одеждаңар жок, кирбейсиңер десе, аны жумуштан алып салып турсуңар. Бул кандай нерсе? Сейчас же каждый врач на вес золото. Бул туура эмес да. Алыстагы чалдарды ойлоп атабызбы? Алардын пенсиялары жетиштүүбү? Бул дагы бир маселе. Анан айтып кете турам. Эмнеге шаардын так ортосунда, Фучикада, кыргызка, турецкая заңгыраган больницабыз эмнеге бош турат? Полностью обмундированная. 2016 жылы ушунчалык пафос менен ачтык элек. $1 миллион кетилген. Почему аны обсервация катары колдонбойбуз? Биздин докторлар азыр региондордо мына чүйдүн тегерегинен Бишкекке келип иштеп атышат. Чүй полностью токтотулду транспорт. Они ночуют в больницах, и милиция, и докторлар. Эмнеге бул маселе азыркыга чейин чечиле элек? А Бишкектин тегерегинде транспорт. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастанбек Арципекович. Мен бир сунуш кылайын дедим эле да. Азыркы мындай кырдаалда, ушундай кыйын учурда өкмөтүбүз керектүү товарларды сатып албай атат. Керектүү улчам нерселерди сатып албай атат. Анткени жана биздин сатып алуулар мыйзамында тоскоол болуп атат. Мына ошо өзгөртүүлөрдү биз киргизип таптайыр кылып койдук эле. Ошону поручение берсеңиз, вторник күнү биз ошол комитетти карап коелу. Мүмкүн среда күнү бияка чыгарайлы. Ал аябай керектүү мыйзам болуп атат. Азыр мына кырдаалда сатып албайча товарларды тендер өткөзөм деп туруп калат. Бул кандай тендер өткөзөт? Мындай нерсе баштан өткөн эмес, мындай нерсени билген эмес, бирок ошого байланыштуу ушул өзгөртүүлөр тез киргизе алайлы. Бул биринчи сунуш. Экинчи сунуш. Эми биз эл өкүлүбүз. Бизге элдер кайрылып атат ар кандай маселелер менен. Биз эми үйдө отура албай,
биз болушунча элдин үнүн бизге жеткенден кийин биз үнүбүздү өкмөткө жардам берип жеткизип турайлы. Бир кандайдыр булар менен иштей турган бир рабочий группа түзүп койсок да жакшы болот эле, Дастамбек Арыспекович. Чогуу ылчам мен мисалы иштегенге даярмын. Үйдө отурбай кечке булар менен иштегенге даярмын. Ушундай нерселерди иштетип, чогуу түзүп койсок жакшы болот эле. Анан ушунча вопрос дагы баарыбыз чыгып атабыз, ушундай эле отурган болсо анда табылып алып коелу, баары суроо берсин, баары сунуштарын берсин болбосо. Биякка чыккандан эмне пайда? Рахмат.